Давка, сила, делай красиво, руками. Готовы? У нас сначала бег. Бизден эфир бүгүн башкача болот. Эмнеге десеңиздер, Сокулук районундагы Давка Сокулук мектеби тууралуу болмокчу. Бул мектептин өзгөчөлүгү жетим балдарды окутуп, чокутуп, аларга кеткен керектелүүчү каражаттардын баардыгын өзүнүн моюнуна алуу менен 1-класстан 11-класска чейин окуткандан соң чет мамлекетке окууларга жолдойт. Алдыңкы бөлөктөрдө бул мектеп кандай мектеп, артыкчылыгы эмне көрсөтүп берели. Жетинин башынан сылаган кишиге анын башындагы чачтардын санычалык сооп жазылат дейт. Анын сыңары Давка Сокулук жалпы билим берүү мектеби 2007-жылы Кувейт мамлекет тарабынан каржыланып, жеткинчектерге билим берүүсүн баштаган. Мектепте азыркы тапта 315 эркек бала окуйт. Алардын 35-и жатаканага жатып, мектептин камкордугунда 40 мугалим эмгектенет. Министрликтен алган лицензия боюнча 500 балага билим бере алат. Мектеп англис жана араб тилинде сабак өтүп, бардык предметтер боюнча заманбап техникалардын коштоосу менен иш алып барат. Мисалы, биология, химия сабактарында окуучулар өздөрүн кадимки лабораторияда жүргөндөй сезет. Бул деген миң уккандан бир көргөн деген сөз. Баса, 1 класста 15-тин тегерегендеги окуучу окуйт. Анткени балдардын саны канчалык көп болсо, мугалим аларга түшүндүрүүсү ошончолук мушакаттуу. Мисалы, сүрөт сабагынан берген Аянбек Исагалиев агай ар бир сабагын өзгөчө атмосферада өткөндү каалайт. Анткени окуучу дайыма бир нерсени жасай берсе, кабыл алуусу анчейин өнүкпөйт. Сүрөтчү агай бул жолу сабагын эшикте өтүүнү туура көрүп, окуучулар менен сыртка чыккан. Саламатсыңар балдар, мына бүгүн силер менен биз натюрморт тартабыз. Кагазга башын жанагы тегиздикти тартат экенбиз. Бул жерде темир, анан алмурт, жана тряпочка. Ошолордун материальность деп коет да. Бул канчалык катуу экенин, муну катуу тартат экенбиз. Ал эми буларды болсо жумшагыраак тартат экенбиз, түшүндүңөрбү? Көптөгөн биздин сүрөтчүлөр, ошол эле Сүймөнкул Чокморов, же болбосо Жомарт Кадыралиевтерди билесиңер, башында натюрморт менен башташкан, кийин пейзаждарга өтүп, биздин Манас темасына өтүп кеткен. Азыркы күндө Манас Ордодо, Кыргыздын музейлеринде, бардык жерлерде ошол биздин сүрөтчүлөр дүн эмгектери илинип турат. Силер да келечекте бир Кыргызстанды башка дүйнөгө таанымал кылган сүрөтчүлөрдөн болуп калышыңар мүмкүн. Бардык сүрөтчүлөр ушу мектеп эле скамейкадан баштап, ушу академияга чейин, анан Кыргыз эл сүрөтчүсүнө чейин аталып келген. Мына могу көрдүң, могу жерде билик деп коесуң, но үстүндө жарык турат. Ал эми мына жеринде жарык туруп атат. Ушул жарыктарды унутпашыңар керек. Сүрөт бул эмне? Бул деген жарык менен көлөкөнүн ортосундагы чийин. Ошондон сүрөт келип пайда болуп калат экен. Ошо көлөкөнү гана тартканда бул тегиздикке келип отуруп калат экен. Антпесе бул ааламда учуп калат. Могу көлөкөнү унутпашыңар керек. Мектеп бир же эки гана өзгөчө балага эмес, бардыгына бирдей мамиле кылып, таланттарын ачуу аракетинде. Муну биз ар бир сабак, ар бир ыр-бий кружогундагы балдардын активдүүлүгүнөн байкадык. Saldan koşu bal dedi, ev uçlarım ayarlı,
Готовы? У нас сначала бег. Так, молодцы. Молодцы, молодцы. Молодцы. Забирай. Удобнее возьмите. Взяли, взяли, удобнее, удобнее берите. Ну-ка, все обнялись. Давай, сила, делай красиво, руками. Достор, Red Petroleum чоң арзандатуу жарыялайт. Эми Red Petroleum'da Red Pay тиркеме аркылуу май куюп, каалаган көлөмгө жана каалаган майдын түрүнө ар бир литрине 50 тыйын арзандатуу алыңыз. Тез арзандатууну кантип алса болот? Эң оңой. Red Pay уюлдук тиркемесин жүктөп алып, штрих-кодду операторго көрсөтсөңүз, арзандатуу сиздики. Red Petroleum'da сапаттуу күйүүчү май куюп, заматта арзандатууларды жана кэшбэк алыңыз. Жакында Red Petroleum чоң акциясын баштайт. Жаңылыктарга көз салып туруңуз. Эли журтум баарына салам болсун. Кыргызымдын учу кайры аман болсун. Эл ичинде таланттуулар өнүп өсүп, жергебизде бейик билдик салам болсун. Анда эмесе 3-4 класстын арасында уюштурулган Сарымерден оюнубузду баштоого уруксат этиңиздер. Кезек Акыйнекте. Балдар бүгүн бул жерде камынып келген турбайбы, Акыйнекте айтсак деп чамынып келген турбайбы. Деп бетин ачпайсың, күндөлүгүң жазбайсың, такыр бетин кызарбай, наклейка чаптайсың. Акыя, 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 акыя. Идишчу десе фу деген, апасын өзүң жу деген, тартипсиз балдар бизде көп. Айфондон башка билбеген. Түшкө чейин уктайсың, интернеттен чыкпайсың. Тентек балдар бизде көп, жейди сөзүн укпаган. Акыя, 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 акыя. Ары алышты, бери алышты, карышкырлар жарышты, жарышкан карышкырлардын тарамыштары карышты. 40 коюлук ичинде. Эл тагдыры, эне чилсиз эл болбос. Ат адамдын канаты, ит адамдын досу. Сиз деген сөз сулук сөз, сен деген сөз сенек сөз. Эненин көңү балада, баланын көңү талада. Кыздын кыш жашы ок, башы аарыган кишинин Кудай менен иши жок. Кыздын үйүндө кыл жатпайт. Ден соолук биринчи орун. Билим алган ине менен кудук казгандай. Комузун жертип сайраткан, жоросун окуп аңдаткан, кыздардагымыз сунушу, бешромдамын жайнаткан. Мен кыргызмын. Бул имарат мектептин камкордугундагы балдар жатып, жуунуп, тамактануучу жай. Өзүңүздөр көрүп тургандай баардык шарттар менен балдардын күнүмдүк кийүүчү кийимдери, тамак ашы ушул жерде. Балдар болгону сабактарын жакшы гана окуп, келечекте чоң бир кесиптин ээси болсун деген тилек.
Ырайымдуу, мээримдүү боорукер Аллах Тааланын аты менен баштайм. Саламатсыздарбы туугандар, жердештер, мекендештер, ошондой эле Сокулук районунун тургундары. Менин атым Махаммед Хажжаш. Давха Сокулук комплексинин генералдык директормун. Давха Сокулук орто мектебинде эне жана бала борбору, башталгыч класс жана ортогу класстар бар. Ал эми борбордо ата-энеси жок балдар жатып окушат. Биздин мекеме 2007-жылы ишмердүүлүгүн баштаган. 10 жылдан ашуун тарбия жаатында биздин тажрыйбабыз бар. Эң негизгиси биздин максат кыргыз балдарына туура тарбия берүү, билим берүү, толук кандуу мамлекетке салым кошо алган, кызмат кыла алган жарандарды заманбап учурдун талабына жооп берген, кесипкөй, калыптанган инсандарды даярдоо. Билим берүү министрлигинин уруксаты менен бизде кошумча англис тилинен сырткары араб тили да окутулат. Кесипкөй мугалимдер билим жаатында эмгектенишет. Келечекке жакшы инсандарды тарбиялап жатабыз. 2 окуучубуз Турция мамлекетинде, 1 окуучубуз Дубайда, 1 окуучубуз Япония мамлекетинде окуп иштеп жатат. 2 окуучубуз Польша мамлекетинде иштеп окуп жатышат. Мектепте камкордукка муктаж 35 окуучудан сырткары контракт жүзүндө окуган жеткинчектердин ата-энелерине дагы ар кандай семинарлар өткөрүлүп турат. Мисалы, бала менен ата-эненин ортосундагы мамиле сыяктуу суроолорго жооп берилет. Ата-эне дагы ата-эне болуу үчүн окуусу абзел. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин сүйүктүү, жакшы көргөн ата-энелерибиз. Бүгүнкү семинар тренингибиз биздин NICE проекти боюнча биз ата-энелер менен чогуу иштеп атабыз. Бул проект негизи ата-энелер үчүн. Ал эми ата-эненин дагы, окуучунун дагы окутуп жаткан мугалимдерге ар кандай сабактар өткөрүлүп турушу керек деген принцип бар. Себеби адам күн сайын билим алуусу шарт. Билим деген жерде токтойт. Так, дорогие учителя, дорогие коллеги, тема нашего тренинга называется «Развитие навыков 21 века». Мектеп директору Мукадас Молдагазиеванын айтымында мектеп бир эле балдарды окутуп койбостон, мугалимдерди, ата-энелерди окутуу максатында эл аралык программалар менен тыгыз иштешип келет. Биздин өзгөчөлүк, биздин мектеп ушул Сокулук аймагына жайгашкан жеке менчиктердин катарына кирет. Андан сырткары ушу мектебибиздин эң башкы өзгөчөлүгү биз эл аралык коомдор менен чогуу биргеликте иш алып барып, андан сырткары мугалимдер үчүн идолют программасы, ата-энелер үчүн Parent School программалары менен иштейбиз. Ал эми биздин 9-11 класстары үчүн Bright программасы, деги эле жашоодо кандай өзүнө максат коюунун негиздеринин баардыгын тең ошол программада окуп үйрөнүшөт. Андан сырткары мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу максатында дагы бизде Roots программасы бар. Ошол Roots программасынын ичинен дагы мугалимдер ар бир сабакта кандай өтөт, кандай форматта кылсак балдар үчүн баягы кызыктуу сабакты өтүүнүн методикаларын баардыгын тең ошол жерден алып үйрөнүшөт. Биздин мектебибиздин ушу Давха Сокулук орто мектебинин өзгөчөлүгү биз англис тилин тереңдетип окуу боюнча, андан сырткары дагы араб тилин терең окутуу максатында ушул өзгөчөлүгүбүз ошол да биздин. Биздин мектепте жалпы жолдон алганда приходящий деп коебуз, келип кеткен окуучулар окушат, алар контракт негизинде окулат. Ал эми андан сырткары дагы биздин жатаканага окуучуларды кабыл алабыз. Булар болсо өздөрүнүн спонсорлору бар. Алар ошо тамак менен, кийим кече менен, андан сырткары ошо окуусуна кеткен чыгымдардын баардыгын тең өздөрү төлөп камсыз кылышат. Сиздер жогоруда Давха Сокулук мектеби менен тааныштыңыздар. Мектептин агартуучулукка кошкон салымы менен кошо жетим балдарга көргөн камкордугу дагы ополтоодой. Кайрымдуулуктун чеги жок. Ал эми эң жакшы инвестиция балага койгон инвестиция болуп эсептелет.